Менин аты жөнүм Гүлсара Курманалиева, кесибим бухгалтер. Кундуз айтып кетпедиби жана. Негизи банкта 30 жылдан ашкан эмгек стажым бар. Анан ортодо тармактык бизнес менен да алектенип, өзүмдү бир аз сынап көргөм. Ал жактан да көп нерселерди алдым. Анан мен азыр бияка келген максатым эмне болду? Мындай болду да. Бир нерсе биздин жашообузда болуп аткан нерсе деген эч убакта жөндөн жөн эле болуп калбайт экен да. Бул азыркы биздин жолугушуубуздагы эч качан мындай жөн эле кокустук менен болуп калган жок да. Мен өзүм тройка экенмин. Тройка мындай, тройка эмне экенин билесиңер. Мен ошо өз алдымча көп изденип, көп окуй берген, уга берген ушундай аял экенмин да. Анан мындай болуп калды да менде. Эмнеге деген суроо мени көп жечи да, эмнеге дегенчи. Анткени менин жашоомдо мындай болуп калды да, мындан канча жыл мурун, 3,5 жылдан 4 жыл болуп бартат. Менин жашоомдо аябай чоң бурулуш болду. Менин акылыма сыйбаган бурулуш болду да. Мен жолдошум экөөбүз 2 жолго түштүк. 31 жыл жашагандан кийинчи, мен андай болот экенин вообще акылыма да келген эмес. Мен канчалык мындай кыйналсам да, канчалык мындай жүрөгүм канап ооруп турса да, мен ал шакка бара албайт элем да. Анан бул эмне себептен мен күйөөм менен ажырашып кетип, анан стресске түштүм дегенди айтайын деген жокмун да. Анткени бул мага аябай чоң өзгөрүүнү алып келди да. Кудайым бул сыноону мага берди. Мен ошол аркылуу өтүшүм керек болчу. Мен ал адамга да нааразы эмесмин да. Мен ага наоборот жакшылык тилейм да. Анан бул азыркы менин жашоом, азыркы болуп аткан нерсенин баары Кудайым мени өзүмдү таануу үчүн берилген шарт. Ошондой мүмкүнчүлүк деп түшүнөм да. Аябай ошо азыр ушул изденип, окуп, мурунку көп нерселерди угуп турмун. Даже мен Морик азыр кундуз чыгып аткан матрица судьбыны дагы мен мурун көргөн экенмин да, жана тармактык бизнесте жүргөндө, бирок ага анча деле маани берген эмесмин. Акырындык менен даярдалып, акырындык менен жана үйрөнүп, себилип, анан эми ошол экен мындай өсүп чыгуунун алдында турат да меникичи. Буга чейин да башка көп эмелердикин мындай ютубтан деле угуп, анан катталып көп мындай психологдорду уккан, бир учурда мындай сатып алып окуган учурларым бар. Анан эми ошол экинин баары орду ордуна келип, ошо чыгуунун алдында да, ошол